Саламатсызбы окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз маселештөө сабагы 10 класстар үчүн китебимдеги 3-күндүгүдөн 2 мисалды алдым. Мисал катары ушул 2 мисалды иштеп көрсөтүп берем. Калган мисалдарды ошого оштуруп иштеп, мага түшүнүп коесуңар. Андан эмесе биринчи 3-күндүгүдөгү 3-мисал. Токтоп турган теплоход 0,1 метр/секунда квадрат ылдамдыгы менен ылдамдатылган кыймылга келип 18 км/с ылдамдыкта учуп Бул ылдамдыкка канча убакытта жеткен? Биринчи убакытты сурап атат. Андан кийин ошол убакытта канча жолду басып өткөн дейт. Маселе иштеш үчүн биринчи ирет маселенин шарты менен жакшылап таанышып туруп, анан маселенин берилишиндеги чоңдуктарды туура өзүнүн тамгасы менен белгилеш керек. Биринчи 0,1 секунда квадрат ылдамдыгы менен дейт. Демек, ылдамдануу барабар 0,1 метр/секунда квадрат. Ылдамдануу менен кыймылга келген, ылдамдатылган кыймылга келген канча скорость ылдамдыгы канча болгон? 18 км/с болгон. 18 км/с ылдамдык менен барган теплоход. Анан маселенин шартында айтып турат, токтоп турган теплоход. Анда бул кийинки ылдамдык. Анда токтоп турган болсо, анын баштапкы ылдамдыгы жолсо V1 менен берет, бул 0 менен да берсек болот. V1 барабар 0 км/с болгон. Эң алгачта токтоп турганда теплоход. Ушул ылдамдык менен баратса, канча убакытта ушул ылдамдыкта кетип атат дейт. Анан ошол убакыт ичинде канча жолду басып өткөн дейт. Ал үчүн биринчи убакытты таап алышыбыз керек экен, андан кийин биз аралыкты таап алабыз. Ал жерде физикада Си системасын айландырып алыш керек. Могу жерде мына Си системасында турат метр/секунда квадрат. Си системасын айландыра турган могу жерде км/с берген. Ушуну биз метр/секундага айландырып алышыбыз керек. Метр/секундага айландырып алыш үчүн 18 км/с метр/секундага айландырыш үчүн 1 километрде могу жерде көбөйтүү бар деген түшүндүрөт да. 1 километрде 1000 метр бар. 18'i көбөйтөбүз 1000ге 18.000. 1 саатта 60 минут бар. 1 минутта 60 секунд бар. Анда 60'ты 60'ка көбөйтө турган болсо, 1 саатта 3600 секунд бар. 18.000'ди 3600'гө бөлө турган болсо, Си системасына 5 метр/секундага барабар болгон болот. Демек, биринчи биз убактысын табышыбыз керек. Ал үчүн кайсы формуланы колдонобуз? В баштапкы жана кийинки ылдамдыктар берилип атат. Убакыт табуу керек, ылдамдануу берилип атат. Анда силер биринчи эле ылдамдануунун формуласын коесуңар. А барабар V2 минус V1 бөлүнгөн Т. Ушул жерде менен Тны таап алыш керек болот. Биз азыр жөнөкөйлөтүп формуланы жөнөкөйлөтүп алайлы. Экинчи жерде карасак болот, V2 минус V1 менен да берсек болот, же болбосо V минус V0 менен да берсек болот. Ушул жерден А барабар V минус V0 бөлүнгөн Т формуласынан биз Тны табышыбыз. Анда Т барабар болот V2 минус V1 бөлүнгөн А. Мына биз биринчи убакытты табуу формулабыз. Анда ордуна коюп коебуз. Т барабар биздин V2'биз 5 метр/секунда. 5 метр/секунда. Баштапкы ылдамдык 0 болчу. Ошон үчүн V барабар V0 барабар 0, демек могу жер 0 болот. V0, A'быз болсо 0,1 метр/секунда квадратка барабар. 5'ти 0,1ге бөлсөк бизде 50 секунд чыгат. Демек 50 секунд ичинде 18 км/с ылдамдыгы менен жүргөнүнө кеткен 0 метр/секунд км/саттан 18 км/сга жетип баруу үчүн 0,1 метр/секунда квадратта. Ушул убакытта 50 секунд кеткен да. Эми ушул 50 секунд ичинде теплоход канча жолду басып өткөн деп сурап атат. Силер билесиңер, өтүлгөн жолдун формуласы V0 плюс А квадрат формуласы менен табылат. Бирок бул жерде токтоп турган теплоход V0 0 болгондуктан, могу жерде 0 болуп кетет, могу жерде 0 болуп кетет. Анда S барабар болот, А квадрат бөлүнгөн 2ге барабар болуп калат. Демек, S барабар A'нын ордуна коебуз. A'быз 0,1 көбөйтүлгөн 50. 50'нин неси квадраты формулада квадрат турат. Могу жер бөлүнгөн 2. Так, 0,1 көбөйтүлгөн 25 2500 бөлүнгөн 2. Мына 0,1ге 2500'ді көбөйтсөк 250 чыгат. 250'ни 2ге бөлсөк, демек 125 метр. 125 метрди басып өтүш үчүн 50 секундда убакыт кеткен. Теплоход басып өткөн аралыгы. Демек, жолу S барабар 125 метр. Ал эми немеси убактысы 50 секундда чыкты.
Кийинки мисалга өтөлүп, кийинки мисал катары 7-чи мисалды алдым. Кийин 7-чи мисалды иштешти үйрөнүп алсаңар, 8-9-чу мисалдар иштейсиңер. Нерсе кыймылын тынч абалынан бир калыптагы ылдамдыгы менен баштап 15 секунддан кийин 225 метр аралыкта өтөт. Кыймыл башталгандан 4 секунд өткөндөн кийин кандай аралыкта өткөн? Мунун чимесин жазып керек. Кандайдыр бир нерсе бериптир. Ал нерсе бир калыпта ылдамдыгы менен, демек ылдамдыгы турактуу ылдамдыгы менен кетип атыптыр да, мындай мисал үчүн чимесин алып берейик. Ушундай нол аралык 225 метр болсун, могу жерден 225 метр нол. Но ушул аралыкты ал 15 секундда басып өттүр. Демек 15 секундда 225 аралыкты басып өтсө, анан сурап атат да, ушул нерсе кандайдыр бир 4 секундага жеткенде, 4 секундга жеткенде, ал канча аралыкты басып өткөн деп сурап атат. Ушул жердеги аралык азыр бизге белгисиз болуп атат да. 225 метрди 15 секундда басып өткөн, бирок 4 ал нерсе башында 4 секунд өткөндө канча аралыкты басып өткөн? Себеби бул маселенин шартында берилисин туура жазып алыш керек да. Берилисин эмне? Нерсе ушу азыр 225 метрди басып өттү. Эсеки 225 метрди басып өткөн. Канча убакытта? T2 кандайдыр 15 секундда. Эми сурап атат. Анда баштын нерсе башталып 4 секунд өткөндө, T1 барабар 4 секунд болсо, ошол учурда 4 секунд аралыкта ал канча метрди басып өткөн? S1ди сурап атат маселенин шартында. Биз негизги формулабыз катары жанагы эле S барабар A квадрат бөлүнгөн 2. Мына бир индекстир A1 квадрат бөлүнгөн 2. S2 барабар A2 T2 квадрат бөлүнгөн 2. Могу жерде азыр маселенин шартында S2 S1. S2 225 метрди басып өткөн, S1 бизге белгисиз болуп атат. S1'di басып өткөнгө 4 секундда кеткен, S2'ni басып өткөнгө 15 секундда кеткен. Бирок өткөн тең ылдамдыгы 1 деп атат. Могу жерден формуладан A1'di табышыбыз керек. A1'di тапканда кайчылаш көйүлөт? 2S1 бөлүнгөн T1 квадрат. А могу жерде A2'ni табайлы. A2'ni тапканда 2S2 бөлүнгөн T2 квадрат. T2 квадрат болот. Бул жерде маселенин шартын окуш керек. Нерсе кыймылын тынч абалынан бир калыптагы ылдамдыгы менен баштап, демек ошол аралыкта 225 метр аралыкты басып өткөндө тең ылдамдыгы же болбосо ошол аралыкты басып өткөндө ылдамдыгы бирдей болгон. Анда барабардыктар A1, A2 же болбосо ылдамдыгы бирдей болсо, анда барабардын бул жактары да бири-бирине барабар болот. 2S1 бөлүнгөн T1 квадрат барабар 2S2 бөлүнгөн T2 квадрат. Ушул жерден эми кайчылаш көйөтөбүз. 2S1 көйөтүлгөн бөлчөктүн алдына кайчылаш пропорция көзүштү билесиңер. Көйөтүлгөн T2 квадрат барабар. Эми бул жак кайчылаш көйөтөт. 2S2 көйөтүлгөн T1 квадрат. Кайчылаш көйөтүп алдык. Аралаштырып кетпесин. Ушул жерден биз эмнени тапкылап атат? S1'di тапкылап атат. S1 барабар. S1'di тапсак, S1'ge 2 квадрат көйүтүп атат, бөлчөктүн бөлүмүнө түшөт. Ал мындай 2S2 көйүтүлгөн T1 квадрат болот. Могу жерде экилер кыскарып кетет. Ошондо S200 225 метр болгон. T100 4'түн квадраты көйүтүлгөн T200 15 секундда болгон, 15'тин квадраты. 225 көйүтүлгөн 4'түн квадраты 16 бөлүнгөн 15'тин квадраты 225 болот. 225 кыскарып кетет, демек 16 метр аралыкты басып өтөт. 4 секунд ичинде 16 метр аралыкты басып өтөт, 15 секунддан кийин 225 аралыкты басып өткөн. Азыр мен ушул эки маселени иштөөнү көрсөттүм. 3-чү көнөгүдөгү 3-чү жана 7-чи мисалдар. Калган мисалдарды ушул формулаларды пайдаланып, маселенин шарты менен жакшылап таанышып, иштеп мага жөнөтөсүңөр.